Бишкектеги базарларда сабиздин баасы 100 сомго чейин чыкты. Бул тууралуу Маралга угармандар чалып билдиришти. Тактап айтканда, сабиздин дүң баасы 70 сомдон 85 сомго чейин сатылууда. Ал эми чекени соода жайларында жана дүкөндөрдө сабиздин баасы 85 сомдон 100 сомго чейин чыккан. Сатуучулардын айтымында, учурда сабизге Орусия жана Казакстанда суроо талап көп болуп жаткандыктан, ортомчулар бааны көтөрүп жиберишкен. Ошондой эле дагы бир себеби жаңы түшүм азырынча Кыргызстандын базарларына чыга элек. Белгилей кетсек, акыркы айда күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү жашылча жемиштердин баасы бир кыйла өскөн. Алсак, жаңы чыккан пияздын баасы 35 сомдон 40 сомго чейин, картошканын баасы болсо 55 сомдон 70 сомго чейин болууда. Орусиянын Новосибирск шаарында автогаз куюучу жерде чыккан өрттөн жабыркаганлардын арасында кыргыз жарандары да бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык кече 14-июнда болжол менен саат 18:00 чамасында Новосибирск шаарынын Октябрь районундагы Гусино-Бродская шоссе көчөсүндөгү автогаз куюучу жайда келип чыккан өрттөн улам жарылуу болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча анын кесепетинен 30дан ашуун киши жабыркаган. Аталган аймак кыргыз жарандарынын компактуу жашаган аймагына жакын болгон. Башкы консулдуктун кызматкерлеринин маалыматына ылайык, жабыркагандардын арасында 3 кыргыз жараны бар экендиги аныкталып, алар Новосибирск облустук клиникалык ооруканасынын күйүк бөлүмүнө жаткырылган. Алар 1968-жылы туулган Ош облусунун Кара Суу шаарынын тургуну УО, денесинин 20%га жакыны күйүп, 2001-жылы туулган Өзгөн районунун тургуну АУЛН менен Чоң Алай районунун тургуну 1988-жылы туулган АБ жеңил күйүк алышкан. 14-июндан тарта чет жактагы кыргызстандыктар дипломатиялык өкүлчүлүктөрдөн жана консулдук мекемелерден жаңы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун ала алышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги маалымдайт. Ведомстводон кошумчалашкандай, 2021-жылдын 20-мартынан тартып, чет өлкөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары биометрикалык ички паспортты, ID-картты алуу үчүн шарт түзүлгөн. Ведомстводон кошумчалашкандай, 2021-жылдын 20-мартынан тартып, чет өлкөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына биометрикалык ички паспортты, ID-картты алуу үчүн шарт түзүлгөн. Бишкекте көчөдө тилемчилик кылган өзбекстандык келиндердин балдары энелеринен ажыратылып, балдарды реабилитациялоо боюнча атайын борборго жайгаштырылмай болду. Бул тууралуу 15-июнда мэриянын басма сөз кызматынан кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, 1-май райондук акимчилигинде балдардын иштери боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар менен үй бүлөлүк мүлк укуктарын коргоо, аларга жардам берүү маселелери жана көчөдө тилемчилик кылгандар боюнча жалпысынан 24 материал каралды. Бишкектин көчөлөрүндө тилемчилик кылган өзбекстандык аялдар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, балдарды мындай ишке тартууга жол берилбеши керек экендиги айтылды жана атайын борборго убактылуу жайгаштыра туруу чечими кабыл алынды. Өзбекстандын жарандары бул жакка качан келгени, алар канчоо экени айтылган жок. Мындан тышкары комиссия борбор калаада кароосуз жүргөн 3 баланы фостердик үй бүлөгө өткөрүп бермей болду. Бишкектин калкы миллионго чукулдаганы бейрасмий айтылып келет. Милициянын көчөдө кароосуз жүргөн балдарды аныктоо үчүн атайын рейдтерди жүргүзүп турат.